Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус инфекциясын 74 киши жуктуруп, ооруп жаткан 2 бейтап каза тапты. Ал эми айыгып чыккандардын саны 97 киши. Оору төмөнкү аймактарда катталды. Бишкек шаарында 23, Чүй облусунда 25, Ош облусунда 2, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 7, Баткен облусунда 1 учур. Каза болгон 2 бейтап буга чейин коронавируска каршы эмделген эмес деп билдирди республикалык штабтан. Пандемиядан бери коронавирусту 181.499 адам жуктурса, анын ичинен 175.892 киши айыгып чыккан. Бул жугуштуу дарт жалпы 2676 адамдын өмүрүн алды. Жогорку кеңештин депутаттыгына атсалышуудан дагы 6 талапкер баш тартты. Алардын баары бир мандаттуу округтардан өздөрүн көрсөткөндөр. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын 2 ноябрдагы отурумунда белгилүү болду. Шайлоого катышуудан баш тарткан талапкерлер Эркинбек Чодоев номер 10 Куршап шайлоо округунан, Токтоналы Нусубалиев номер 21 Талас шайлоо округунан, Салиман Малдыбаева номер 36 Ысык Көл шайлоо округунан, Акыл Сайра Жумабекова номер 35 Ак Суу шайлоо округунан, Улан Карагулов номер 31 Кемин шайлоо округунан жана Асан Шакиров номер 13 Сузак шайлоо округунан. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын маалыматына караганда, ушуну менен жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округтардан 306 талапкер калды. Ош шаарында бир мандаттуу шайлоо округунан 5 талапкер меморандумга кол коюшту. Ага кол коюунун негизги максаты үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө бир катар мыйзам бузууларга жол бербөө жана алдын алуу керектиги айтылды. Үгүт шайлоо мыйзамдарынын тартибине ылайык гана жүргүзүлүшү керек. Ага ылайык номер 7 шайлоо округу боюнча 7 талапкер болсо, анын 5-өө катышты. Эске салсак, Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу округтардан 306 талапкер калды. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Алардын 54-өө партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Негизги максаты булар азыркы шайлоо үгүт иштеринде бири-бирин сыйлоо, чакыруу жана ошондой эле кыргыз элине мыйзамына каршы келе турган иш-чараларды, иштерди кылбоо жана ошондой эле кандайдыр бир туура эмес иштерди байкаган болсо же болбосо өзүнүн тарабынан келаткан болсо, ички иштер органдары менен айтканда укук коргоо органдары менен тегиз байланышта иш алып баруу, андан тышкары мыйзамга туура эмес келген же мыйзамда бар нерселерди шайлоого карата болгон иштердин баардыгын сыйлап, ошол негизде иш алып барам деген меморандумга кол коюшту. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу үчүн Кыргызстанга 3 миллиард АКШ доллары керек. Бул тууралуу өлкө президенти Садыр Жапаров Шотландиянын Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган СОР 26 саммитинде 2 ноябрда сүйлөгөндө айтты. Ал мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин козгоп, Кыргызстан үчүн суу ресурстарын жана улуу тоолордун климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү экенине токтолду. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецедент бар. Ошондуктан мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырам. Ыңгайлашуу программалары жана долбоорлору айыл чарба суу ресурстары, энергетика, өнөр жай, өзгөчө кырдаалдар, калктын саламаттыгы, токойлор жана биотүрдүүлүк сыяктуу аялуу секторлордо ишке ашырылат. Биздин өлкөнүн 94% тоолор экенин эске салсак, алдыдагы иштердин масштабы эбегейсиз. Аларды ишке ашыруу дээрлик 3 миллиард АКШ долларын талап кылат, деди Жапаров. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазго шаарында өтүп жаткан дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшү боюнча саммитинин алкагында Фейсбуктун кеңсесинде президенттин баракчасы аркылуу түз эфирде кайрылуу жасады. Жапаров анда саммитте көтөргөн маселелерге токтолуп, буга чейин 2027 жылы Бириккен Улуттар уюмунун глобалдык саммиттин Бишкекте өткөрүүнү сунуштаганын белгиледи. Ушул жылдын 21 сентябрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында видео кайрылуу жасадым. Ошол жерде 2022 жылды кайрадан эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону, тоолуу аймактарды өнүктүрүү үчүн 5 жылдык программаны бекитүүнү сунуштадым. Ал эми +25 глобалдык саммиттин Бишкекте өткөрүүнү дагы сунуштадым. Мен саммитте биз сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өз алдынча максаттуу каржылоонун каралышын сунуштадым, деди Жапаров.
Глазгодогу климат конференциясында 2-ноябрда 2030 чейин токойлордун жок болуп баратышын токтотуу милдеттенмелери камтылган документке кол коюлмакчы. Биргелешкен билдирүүгө кол кое турган лидерлер келген өлкөлөргө токойлордун 85% туура келет. Арасында Бразилия, Индонезия, Конго демократиялык жумурияты бар. Британ премьер-министри Борис Джонсон токойлорду сактап калуу үчүн 2025 жылга чейин 12 мамлекеттен 12 миллиард доллар бөлүнөрү болжолдонууда деп айтты. Бул декларацияга кол коюу менен келгиле каражатты түпкүлүктүү элдердин, жергиликтүү жамааттардын укуктарын коргоого, туруктуу жумуш орундарын колдоого жумшайлы. Ошондо токойлорду коргоо, климаттын өзгөрүүсү, өңдүү проблемаларды чечүү гана эмес, бардыгыбыздын жаркын келечегибиз үчүн туура багыт болот деди. Мамлекеттик ипотекалык компания 25 миллион сомго батир сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында жазылды. Порталда 2010 жылдан кийин салынган турак жайдагы жашоого даяр жана ичин өзү оңдоп алууга боло турган батирлер керек экени айтылган. Мейманкана түрүндө салынган турак жай жарабайт. Тендер 2 лот менен өткөрүлөт. Биринчисинде Түштүк магистраль, Жаш Гвардия бульвары, Жибек жолу жана 7 апрель көчөсүндөгү аймактарда жайгашкан турак жайлар керек. Батирдин баасы 1 чарчы метри 60 000 сомдун ашпашы зарыл. Экинчи лотто Бишкектин четиндеги аймактардан батирлер алынат. Алардын баасы 1 чарчы метри 50 000 сомдун ашпашы керек. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсүнө ылайык республикада орточо эмгек акы чакан ишканаларды кошпогондо 19 586 сом болду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Мекеме өткөн жылдын январь-августуна салыштырмалуу орточо маяна 9%га өстү деп эсептеген. Орточо айлык акы Ош облусунда 10,9%, Ош шаарында 13,5% жана Бишкек шаарында 9,9%га көтөрүлгөн. Кыргызстанда ушул жылдын экинчи кварталында жашоо минимуму 6332 сом деп эсептелип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15,6%га өстү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Чүйдө 18 жаштагы кызды талас тарапка алып качып бараткан 3 жигит кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыктын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 2-ноябрь күнү болжол менен саат 22:00 чамасында Чүйдөгү Сосновка өткөрүү пунктунан ала качуу фактысы аныкталган. Саат 21:30 чамасында милиция кызматкерлерине Ала Тоо совхозунан 2 жигит 18 жаштагы кызды күч менен алып кеткендиги тууралуу кабарланган. Алар белгисиз авто унаа менен талас тарапты көздөй кеткени айтылган. Мындан улам перехват планы жарыяланып, Сосновка постунан Lexus үлгүсүндөгү авто унаа токтотулган деп айтылат маалыматта. Авто унаа ичиндеги 3 жигит 18 жаштагы кызды күчкө салып алып кетип баратканы аныкталган. Алар Жайыл райондук тергөө кызматына жеткирилгени кошумчаланды. Бүгүн 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы күрөшөт. Мелдештин 3-чү күндөгү расписаниясы Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтына жарыяланды. Кыргызстандык балбан кыз 76 килограммда ат салышат. Аталган мелдешке Кыргызстандан 2 кыз барган. 2021 жылдагы 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионаты Сербиянын Белград шаарында өтүп жатат. Буга чейин грек-рим күрөшүнүн балбандары таймашты. Кыргызстандан барган атлеттер азырынча байгелүү орундарга жетелек.